Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка баарыбыз даярбызбы? Баарыңардын маанайыңар бул күлүп турган быйтыкчадайбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп багыныңкы татаал сүйлөм. Бүгүнкү сабагыбыздын тиби жаңы билимди өздөштүрүү. Ал эми сабагыбыздын усулу өз алдынча иштөө сабагы. Сабагыбыздын максаты көп багыныңкы татаал сүйлөм боюнча түшүнүк алуу, багыныңкы жана баш сүйлөмдөрдү өз ара татаалдаштырып байланыштыруу, жеке логикалык ой жүгүртүүлөрүбүздү өстүрүү, өнүктүрүү, кептик коруубузду байытуу болуп эсептелинет. Балдар, жаңы теманы түшүндүрөрдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Анда эмесе татаал сүйлөм деген эмне? Татаал сүйлөм бул эки же андан ашык сүйлөмдөрдүн өз ара маани жана интонациялык жактан ажырагыс түрдө байланышкан тутумунан туруп бир ойду билдирет. Башкача айтканда, бир нече эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турат. Ал эми татаал сүйлөмдөр грамматикалык жактан экиге бөлүнөт. Тең байланыштагы татаал сүйлөм, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Балдар, биз силер менен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү өткөнбүз жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүн да өткөнбүз. Алар өзүңөр көрүп тургандай мезгил, шарттуу, карама-каршы, сыпат, салыштырма, себеп, максат, орун жана сан өлчөм. Биз силер менен балдар бүгүн көп багыныңкы татаал сүйлөмдү өтөбүз. Көп багыныңкы татаал сүйлөм деп эки же андан ашык багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен грамматикалык жана маанилик жактан ажырагыс болуп тутумдашып, татаалданган ой пикирди билдирип турса, көп багыныңкы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, балдар, эгерде алга умтулуу болбосо, турмуш бир жактуу болсо, анда ал токтоп калбайт беле. Бул татаал сүйлөм, балдар. Мындан биз баш сүйлөмүн анан багыныңкы сүйлөмүн татаап алабыз. Биякта 3 жөнөкөй сүйлөм бар. Демек, баш сүйлөмү бул анда ал токтоп калбайт беле деген сүйлөм баш сүйлөм. Анда эмесе багыныңкы сүйлөмүн таап алалы. Эгерде алга умтулуу болбосо, турмуш бир жактуу болсо деген сүйлөмдөр багыныңкы сүйлөм болуп эсептелинет. Карагыла, болбосо, болсо дегенде са мүчөлөрү уланып, баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шартын билдирип турат. Демек, бул сүйлөмдө эки багыныңкы сүйлөм бар. Демек, муну биз көп багыныңкы татаал сүйлөм деп атайбыз. Көп багыныңкы татаал сүйлөм өз ичинен экиге бөлүнөт. Бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөм, анан бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөм. Бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөмдөр негизинен грамматикалык түзүлүшү жана баш сүйлөмгө карата маанилик катышы жагынан бирдей болуп, бирдей суроого жооп берет. Мисал келтиребиз. Эрте айдалган эгиндер сеңселип, кеч айдалган эгиндер көк майсаңдан көйнөк кийгенсип айдоо аянтта көзгө жакшы көрүнөт. Мында болсо баш сүйлөмү айдоо аянтта жакшы көрүнөт, ал эми багыныңкы сүйлөмү кайсыл? Эрте айдалган эгиндер сеңселип, кеч айдалган эгиндер көк майсаңдан көйнөк кийгенсип деген. Мында чакчылдын ып мүчөсү менен байланышты жана ошондой эле эки сүйлөм тең кандай деген суроого жооп берип, бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөм болду. Ал эми бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөм болсо ар башкача болот. Синтаксистик аткарган кызматтары да ар түрдүү болот. Мисалы, калың дүрт дал үйдүн түбүнө келип токтогондо ууктары карсылдап, керегелер качырай баштады. Мында болсо, балдар, атооштук менен жатыш жөндөмөсүн ган да формасы менен чакчылдын ып мүчөлөрү аркылуу байланышып, баш сүйлөмгө карата мезгил жана сыпат мааниде айтылды. Демек, балдар, биз мындай бир өңчөй жана бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөмдөрдүн баш сүйлөмдөр менен болгон өз ара тутумдашуу жолдорун төмөндөгүдөй схема менен түшүнүп алсак болот экен. Азыркы мен окуган биринчи сүйлөмдүн схемасы, ал эми экинчи сүйлөмдүн схемасы силер көрүп турасыңар. Демек, кийинки тапшырмаларда ушундай схема менен иштейбиз. Анда эмесе, балдар, баардыгыбыз окуу китебиндеги 215-көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз.
Бул көнүгүүдөн татаал сүйлөмдүн тутумунда канчадан жөнөкөй сүйлөм бар экендигин аныктайсыңар дагы тыныш белгилерин коесуңар. 5 сүйлөмдүү. Андан тышкары багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмгө карата кандай катышта болгонун аныктайсыңар. 2 сүйлөмдү схема аркылуу көргөзүп бересиңер. Мисалы, биринчи сүйлөмдү мен силерге тыныш белгисин коюп, кандай катышта экендигин айтып берейин. Биринчиси, сары жалын соймоңдоп, үтүр белгиси коюлат. Түндүн капкара көшөгөсүн өңүрүн жалмалап, үтүр, кызыл учкундар жалтылдап, үтүр белгиси коюлат. Алар караңгылыктын кучагына кирип жок болуп жатты. Бул сүйлөмдө багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмгө карата чакчылдын ып мүчөсү менен байланышты. Андан тышкары силер балдар кийинки 5 сүйлөмдү дал ушундай кылып өзүңөр үтүр белгилерин коюп, кандай катышта болгондугун аныктап бергиле. Үйгө тапшырма балдар. Силер болсо параграф элекини окуп 216 жана 217 көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Багыныңкы сүйлөмдөрдүн баш сүйлөм менен кандай каражаттар аркылуу тутумдашып тургандыгын жана көп багыныңкы сүйлөмдүн кайсы түрү экендигин аныктап, карандаш менен тыныш белгилерин коесуңар. Тыныш белгилерин да карандаш менен 5 сүйлөмдү гана аткарасыңар. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Тапшырмаларды өз убагында аткарып, мага жибергиле. Саламатта калгыла.